Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин экинчи сабагыбызда Python программалоо тилиндеги өзгөрмөлөр деген теманы өтөбүз. Биринчи Python программалоо тилин ачып алабыз. Idle бөлүмүн тандап киребиз. Биз программалар жазыш үчүн файл, new файлга киребиз. Баарыңыздар билесиздер, өзгөрмө деген эмне? Бул өзгөрмө биз математика тилинде да колдонобуз. Баарыңыздар билесиздер. Өзгөрмөдө A, B, C деп латын тили менен белгилегендерди биз өзгөрмөлөр деп атап алабыз, Программалоо тилинде деле ошондой. Мисалы, бизге эки сандын суммасын чыгар деген бизге маселе берилсин. Ал үчүн A барабар дейбиз дагы өзгөрмөнү белгилеп алабыз. Эки сан болгондо мисалы 5 деп көрөлү. Кийинки экинчи саныбыз B барабар дейбиз дагы 4 санын жазып көрөлү. Эми бул эки сандын суммасын чыгарыш үчүн бизге C барабар дейбиз дагы A плюс B кылып коебуз. A деген 5, B деген 4. Экөөнүн жообу C'га чыгарылсын деш үчүн биз биринчи сабакта көргөнүбүздөрдөй эле print операторун колдонобуз. Print операторун колдонобуз дагы кашаны ачып туруп C тамгасын жасабыз. Себеби биз эки сандын суммасын чыгарыш үчүн C деп белгилеп алдык. Ошондуктан print C болот. Эми F5 баскычын бассаңыздар да болот. Же болбосо run бөлүмүнө кирип туруп сохранить кылабыз. Бул жерде экинчи сабак деп коеюн, Экинчи сабак. Биринчи сохранить болгон үчүн эме болуп калды. Эми сохранить кылабыз дагы. Бул жерде 9 деген цифра чыкты. Бул жерде биз өзүбүз каалаган санды киргизген үчүн чектедик. 5 менен 4тү гана кош деп чектеп койдук. Ошондуктан бизге 9 деген сан чыкты. Эми караңыздар, мисалы бизге дайым эле 5 менен 4тү кош же 6 менен 10ду кош деген сандар чыга бербейт да. Ошондуктан адамдар, колдонуучулар каалаган санды киргизиш керек болот. Каалаган эки сандын суммасын чыгар деген программа түзө турган болсок, бизге input деген оператор жардамга келет. Input деген бул киргизүүчү деген сөздү билдирет. Жаңы файл ачып көрөлү. Эми бул жерге A барабар дейбиз дагы. Int кашаны ачабыз, input. Кашаны дагы ачып, кайра жабабыз. Бул экинчи каша, биринчи ачкан кашабыздыкы, а бул жердеги ортодогу каша бул санды киргизүүчү каша болуп эсептелинет. Int эмне үчүн десеңиздер, бул бүтүн сандарды биз int деп белгилеп алабыз. Бүтүн сан 2 бүтүн санды киргиз деген программаны түзүп жатабыз азыр. Экинчиси дал ошондой эле B барабар int кашаны ачабыз дагы input деп кашаны жабабыз. Эми бул эки сандын суммасын чыгарыш үчүн биз жанагындай эле C барабар дейбиз дагы A плюс B дейбиз. Эми биз ушинтип эле койсок программа чыкпайт. Ал үчүн чыгаруучу функцияны оператордо колдонобуз. Ал биринчи сабакта көргөнүбүздөрдөй эле print сөзү. Тырмакчага C'нын жообун чыгарыш үчүн биз биринчи тырмакчаны ачып алабыз. C барабар деп туруп, C'нын жообу чыгыш керек да бизге. Кайра тырмакчаны жабабыз дагы. Үтүр белгисин коюп туруп, дагы C деп жазып туруп, кашаны жабабыз. Бул деген биз C'нын жообун чыгара турган print операторун колдондук. Run баскычын басабыз. Сохранить кылабыз. Мисалы, бул жерге 1 2 3 4 5 деп жазып турайын. Сохранить кылсаңыздар, бул жерге бош сөз чыгып атат. Эми бул жерге биз эмнени киргизебиз? Каалаган санды киргизебиз. 23. Enter'ди басабыз. Так, 77 деп көрөлү. Enter'ди бассаңыз, C барабар 100 деген жооп чыкты. Көрдүңүздөр, чектелбеген каалаган санды киргизсек деле болот, өзүбүз чектеп бир санды киргизе алсак да болот. Ошол менен биздин экинчи сабагыбыз бүттү. Өзгөрмөлөр деген сөз, тема түшүнүктүү болду деп ойлойм.